Амансыздарбы, ардактуу ага-эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 1-класстын 4-чейрегиндеги 11-сабакты өтөбүз. Бул сабакты өткөн жана түшүндүргөн мен мугалимиңер Даткаева Перизат Абдывахаповна. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жай мезгили. Жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Жакында, жакында, скоро, ысык, ысык, жарко, эс алабыз, будем отдыхать, бышат, бышат, поспеют или же созреют. Келгиле китебиңерди ачкылап, китеп 65 бет, 1-көнүгү. Тексти көркөм окуйлу. Давайте выразительно прочитаем следующий текст. Жай, лето. Жакында жай келет. Скоро придет лето. Күн ысык болот. Дни станут жарче. Или же погода. Жашылча жемиштер бышат. Овощи и фрукты поспеют. Биз каникулга чыгабыз, эс алабыз. Мы выйдем на каникулы и будем отдыхать, да? Жай айлары июнь, июль, август. Летние месяцы июнь, июль, август. Келгиле, балдар, китеп 66 бет, 2-көнүгү толуктайлы. Давайте дополним следующие предложения, да? Жайында, летом, ысык болот. Жай айлары, месяцы лета. Жайында, летом, алма, яблоко. Еще что созреет? Необходимо вписать это, да? Иш дептери 29 бет, жай мезгили. Көчүрүп жазгыла. Перепишите эти два предложения. Жакында жай келет. Күн ысык болот. Үй иши, балдар, жаңы сөздөрдү жаттагыла. Выучите новые, 4 новых слов, да, выучите. Иш дептери 39 бет, 2-көнүгү. Жайга тиешелүү сөздөрдү жазгыла. Вот все, что касается лета, напишите. Вот. Научите солнце, хорошо? Например, жай ысык, летом жарко, да, или месяцы летом можете написать. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ата-энелер, ага-эжелер жана биздин кичинекей бөбөктөр. Бул сабакты өткөн жана түшүндүргөн мугалимиңер мен Даткаева Перизат Абдывахаповна. Саламатта калгыла.